Ак Сый районундагы Эламан номер 63 мамлекеттик дарыканасында кезекте тургандардын саны арбын. Анткени бардык дары дармектерди табууга болот. Баасы да бир топ арзан. Өтө арзан экен, жакшы экен. Кече мен тияктан лейкопласттын өзүн эле 70 сом алгам. Азыр момян кош. Нормально экен. Бизге бул мамлекеттик дарыкананын ачылганы аябай сонун болду. Бул Эламан деп аябай жакшы экен. Элдерге бир топ арзан. Анан кийин бул дагы бизге 6-дан кийин да иштесе, бир 10го чейин иштесе жакшы болмок да. Элдер бир жерде дарыларга деле акчалар аз азыр. Ошол акчасын үнөндөш үчүн ачылса жакшы болмок. Анан ошол бул эртерээк жабылып калат. Анан эртерээк ачылса жакшы. Эл үчүн кызмат кылсын. Дарыкананын ачылганына тургундар ыраазы. Бирок иштөө мөөнөтү кечки саат 17:00 аяктайт. Ар кандай шартта шашылыш дары дармек издегендердин саны арбын болууда, андыктан 24 саат бою иштесе деген өтүнүчтөр бар. Февралда ачылганбыз да. Анан биздин элдин талабы, эл аябай көп бизде. Биз мындай мөөнөт времябызды деле узартып, еще бизге кошумча кыскар штат ачып берсе жакшы болмок. Аябай бизге билбейм. Мындай трудно эле болуп калды иштегенчи. Биринчи шерик кыз керек. Шерик кыз алып берсе, анан кийин мындай убактыбызды узартып берсе жакшы болмок. Мындай хотя 12ге чейин. Ошол. Себеби адамдар аябай көп. Жабып кетип атсаңыз деле ачып берчи деп суранышат. Кээде ачып беребиз. Кээде айла жок кетебиз. Айрыкча төрөт бөлүмүндө айымдардын төрөттөн кийинки абалы ар кандай болуп калган учурлар кездешет. Керектүү дары дармектерге зарылчылык күч. Андыктан протоколдук негизде түнкү 12ге чейин же 24 саат бою иштесе жакшы болот дешет дарыгерлер. Күндө 15 аял, 15 ымыркай бар. Баарынын ден соолугу жакшы. Операция болгондон кийинки аялдардын да ден соолуктары баары жакшы. Отделение бөлүмүбүз заманбап жабдуулар менен жабдылган. Буюрса кыйынчылык жок. Врач-неонатолога Садыр Нуркожоевичтин приказы менен, министерствонун приказы менен стимул берилип жатат. Аймактык ооруканага алыска Ак Суу, Ак Жол, Сары Челек айылдарынан тургундар кайрылышат. Андыктан жергиликтүүлөр күнү түнү иштеген дарыканага муктаж. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Ак Сый районунан.